Alhamdulillah wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Түш көрүү маселеси. Азыркы учурда адамдар түштөрү боюнча көп суроолорду берет. Ар кандай көргөн түштөрү боюнча бирөөсү түшүндө өлүп калган болот, бирөөсү түшүндө уят нерселерди көрөт, бирөөсү түшүндө өлүп калган адамдар чакырып аткан болот. Кыскасы адамдарга жаман түштөр көбөйө баштады да. Ошол жаман түштүн айынан адам эртеден кечке кыжалат болот, түшүндөгү нерсени ойлонот, ар кандай нерсеге жоромолдойт, ар кандай жаман нерселерге жоромолдоп баштайт да. Ошол адамдар жаман түш көрүүсүнүн себеби эмнеде? Бунун дагы бир себеби бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай деп айтат: түш 3 бөлүктөн 3 түрдүү болот дейт. Түш 3 түрдүү болот. Биринчиси бул Аллах тараптан келген сүйүнүчтүү, адамды сүйүндүрө турган жакшы түштөр. Экинчиси адам өзүнүн кечке ойлонгондуктан, бир нерсеге кыжалат болгондуктан пайда болгон түштөр да. Үчүнчүсү адамды коркута турган, адамды бир кыжалатка сала турган шайтандан болгон түштөр. Ошол биз көрүп аткан, сиз көрүп аткан коркунучтуу жаман түштөрдүн баардыгы демек булар шайтандан болуп эсептелет. Ал кандай учурда шайтан адамдарга зыян берүү максатында ар кандай болуп түшкө кирет. Түшүңүзгө зыян, жылан болуп кирет, ит болуп кирет, түшүңүздө бир жерден кулап бараткан болосуз, түшүңүздө өлүп бараткан болосуз, өлгөн адамдар сизди түшүңүздө ар кандай кылып азгырышы мүмкүн. Бул деген ошол шайтандын сизге берген бир зыяндардын бири болуп эсептелет да. Эми ошол шайтан бизге зыян берип аткан түштөн биз кандай болуп арылышыбыз керек? Эң негизгиси биз дайыма өзүбүздө дем салдырып турушубуз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дем салдырууну күндө жатаарда ар бир адам өзүнө дем салдырууну адат кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Ихлас, Фалак, Нас сүрөсү менен күндө адам жатаарда өзүнө дем салып жатсын деген. Ошондой эле жатаардын дубасын сөзсүз түрдө айтыш керек. Бисмика Аллахумма амуту вахия. Жана ошол жатаар алдында дагы Аятал Курси деген сүрөнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуп жатууну осуят кылган. Буга убада бар. Кимдир бирөө жатаарда Аятал Курсини окуп жата турган болсо, ага шайтан эч убакта зыян бере албайт, жолой албайт деген. Эми учур болот. Бир учурда адам ошондой жаман түштү көрүп, аябагандай кыжалат болуп, ошол түш менен кечке ойлонот. Мындай учур толтура болот, ар бир адамда болот. Ошол учурда эмне кылыш керек экендигин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ошол эле хадисте пайгамбарыбыз айтат: кимде ким Аллах тараптан жакшы түш көргөн болсо, сүйүнүчтүү түш көргөн болсо, анда ал түшүн жакшы досуна жакын адамдар менен бөлүшсүн, Аллага шүгүр айтсын дейт. Эми эгерде кимде ким жаман түш көрө турган болсо, ошол түшүн эч кимге айтпастан, ошол учурда ойгонгон учурда сол жакка 3 жолу түкүрүп, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп шайтандан коргоо тилеп, ошол түшүн эч кимге айтпастан өзүнө сактаса, демек ал түш ал адамга эч качан зыян бере албайт. Ошондуктан дагы бир риваятта келет: кимде ким ошондой жаман түш көрө турган болсо, ошол замат ойгонгон болсо, ойгонгон учурда жатышын өзгөртсүн дейт. Эгер чалкалап жаткан болсо, дайыма оң тарапка, оң тарабы менен оң жазданып жатсын дейт. Эгер сол тарабы менен жаткан болсо да оң жазданып жатыш керек. Эгер оң тарабы менен жаткан болсо, анда чалкасынан жатып, жатышын өзгөртөт, Аллахтан коргоо тилейт, анан 2 рекет даарат алып намаз окусун деген. Анткени ошол жаман көргөн түш, адамдын кирине шайтан, адамдын түшүнө кирген шайтандан болгон түш, бул адамга зыян берип коюшу мүмкүн. Ал нерсени адамды кыжалат кылып, кечке адамды бир нес кылып, стресске чейин алып барышы мүмкүн ошондой түштөр. Ошол себептен түштөн сөзсүз түрдө коргонуш керек болот.